Достор, мен Начаңтын эң центрдамын. Анан Начаңта эң жакшы кыргыз кафе жакында ачылат. Ошо кыргыз кафенин ээси, чемпиону мына Кайрат. Кайрат, саламатсызбы? Салам алейкум. Кайрат, кафенин аты эмне болот? Чихана номер 1 буйруса. Буйруса. Чихана номер 1 Ничанге. Качан ачылат? Буйруса бир 10 күндө 2 жумага жетпестен буйруса иншалла ачылып калабыз. Бул кафенин аябай кызыктуу жеричи, достор. Мен биякта кече келдим түндө. Аябай чоң экен ичи. Анан аяк жакшы комфорт болот экен. Аябай бөлүнөт окшойт башка кафелерденчи. Кыскача айтып берейин анда. Тапчандар болот. Отдельно там двухместный 4 кишиге персонага, 6 кишиге отдельно дагы орундар болот. Азырынча ойлоп атабыз бир 100 кишиге. 100 киши орун бар, Посадочный места. Фантастика. Ооба, буйруса. Анан по возможности кийин эме болсо, возможность бар, вернее, расшириться. В том плане добавить просто посадочные места. Площадь позволяет. Тиги капталга кетиппи же астыга кетиппи? Нет, в принципе, ошонун ичинде. Жалпы площадь 400 квадрат. Зона посадки 300 ровно. Жүр карап көрөлүчүн, Жүрүңүз. Мени аябай таң калтырганы кече бияка киргенимдечи. Даракты прям кафенин ичинде экен, карасаңар достор, ушундайды көргөнсүзбү? Мен аэропорттордо көргөм, пальмалар турат да, бияк прям кафенин ичинде бирөө экен десем, силерде экөө экен, Ооба, эки дарагыбыз бар. Эми көрөбүз, азыр ушуну деле мындай шоу зона кылып, жакшы оформить этип, либо посадочный места, либо детский комната кылып коебузбу, аны пока чечелекпиз. Эми буйруса дагы идеялар бар. Мына бул жакта болсо атайын подиум кылдык тапчандарга. Кальян, өзүбүздүн ошол этно тамактарыбыз. В принципе, ойлоп атабыз восточно-европейская кухняга басым жасалы деп. Потому что өзүбүздүкүлөр келгенде, там 2-3 күндө местный сифуд морепродукталар эми биз жеп көргөн эмеспиз дейм да. Анан ошол себептен да кайра эле өзүбүздүн тамакка тартат. Анан будет кальян, эттер болот, смокер эттер, плов, лагман. Жакшы. Бул ресторанда уже канча ай болду ремонт иш жүрүп атканга? 3 жума болду. 3 жума делеби? Ушун баардыгы 3 жумада жасалдыбы? 3 жумада. Мен 3 ай дегенде, 6 ай дегенде күткөм да. 3 жумада карасаңар? 4 бригада иштеп атат. 4 бригада. 4 бригада иштеп атат. Анан жада калса кээ биркилери келип, түнү дагы ночной смена тоже работает. Ар бир бригада канча адамдан? Кээ бирөөсүндө 3 киши, кээ бирөөсүндө 7 кишиге чейин. Булар тайланддыктарбы же бир кытайларды катыш дегендер? Местный, вьетнамдыктар, Местныйлар относительно жакшы эле иштешет экен, качествону алганда. Анан бизге 1 ай арендный каникул берген хозяин помещения. Ошол 1 айда бүтүрүп ачылып алалы деп аракеттенип атабыз. Фантастика. Фантастика. Мен Америкада билем, 3 айда даярдайт да. Россияда канчалык билбейм, бирок ойлогом ал стандарт депчи. 1 айда элестеңер, 1,5 айда эле. Россияда деле ошондой 2-3 айда болуп калат эми, в зависимости от площади. Бизде азыр 400 квадрат болуп атпайбы? Буйруса ачылып алсак, иншалла күтөбүз. Даярдыкка ушуну кылганга канча доллар бюджет? Толук маалыматты мен, конечно, ачылгандан кийин гана бере алам. Азыркы примерный эсеп менен кетип атат. Канча проценти, мисалы, ушундай материалдарга канча проценти эмгегине? 50-50. 50-50? Примерно 50/50. Жакшы. Стройматериалдардын турган ценасы и аналогично ошол сумма булардын акысы болот да. Уруксаттарды алганда канчалык кыйын? Мисалы, Америкада кухня жакка, ана мындай курулуш нерселерге уруксат көп алыш керек да, аябай электрический иштерге. Биякта кандай экен Вьетнамда уруксат иштери? Вот ошону поэтапно бүтүрүп атабыз азыр. Поэтапно бүтүрүп атабыз. Ачылгандан кийин проверочный, бизде СЭС деп коет го, санэпидем сыяктуу. Госоргандар келип, кухняны принимать этип алышат, залды принимать этип алышат, анан кийин ачылганга уруксат беришет. Жакшы. Кандай экен Вьетнамдагы бул биринчи бизнеспи?
Вьетнамдагы биринчи бизнес, в принципе, мен үчүн жаңы сфера бул. Сфера жаңы. Буга чейин Россияда бизнес кылдың? Москвада 20 жыл жашадык. Ал жакта 2 сферабыз бар. Буюрса, ал жакта барбершоптор бар. Кандай экен айырмасы? Биякта бизнес баштап, Россияда бизнес баштаган биякта оңойраак экенби, арзаныраак экенби? Бул жакта оңойраак, арзаныраак, налогообложение Азыраакпы? ооба. Вот ошондой. Жакшы. Жүргүлө анда тиякта көрөлү. Не кызыктуу нерселер бар экенчи? Так, биякта эмнелер бар? Мына Бул кухня. жакта открытая кухня, раздача. Бул жагы да раздача болот, аналогичный мондай подиум болуп туруп. И вот могу чоң залыбыз полностью кухня болот. Аха. Биздин поварыбыз келген, шеф, бренд шеф. Ал башынан 1 айдан бери чогуу биз менен жүрүп атат дагы. Ремонт башталгандан баштап бул жактан чогуу аракеттенип, ооба өзүнүн билген идеяларын айтып, кайсыл оборудование кайсыл жерге туруш керек, канча квадрат болуш керек, удобствоны создавать этип жасап атабыз, чтоб кийинкиликте поварларыбыз деле баары кол астында болгондой болуп, оңой болуп иштей тургандай. Жакшы. Жүргүлө анда. Жакшы. Бул эмне болот? Бул санузел. Санузел. Вернее, туалет деп койсок болот. 2 туалет экен, 4, 2 мужской, 2 женский. Ооба. 2 мужской, 2 женский. Жакшы. Биякчы Вьетнам Кытайга жакын болуп материалдар алдыганы арзанбы? Тезби? Жеңилби? Арзан болчу экен, азыр эми дүйнөдө ситуациядан кийин нефть кымбаттап, логистика кымбаттаптыр бул жакта деле, конечный стоимость стройматериалдардыкы. Бул жака барная стойка болот. Жакшы. Элдер биздин келген туристтер сүйгөн смузилер болот, фруктовый. Жакшы. Сонун. Карасаңар достор, 400 квадратный метр, Ооба, 400. 100 адам батат. Для Отурганда. начала 100 адамга эме кылып көрдүк. Анан буюрса алардын каалоосу менен дагы бул жака эле кайра эле дагы кошо турган месталарыбыз бар. Посадочный месталарды көбөйткөнгө возможность бар. Буюрса 2 жумадан кийин ачылуу болот, Буюрса. Аябай катуу иштеп экенсиңер. Азаматсыңар. Аракеттенип атабыз эми. Азамат экенсиңер. Так что достор, кимиңер Начанка келе жаткан болсоңор, мына чайхана номер 1 деп издесеңер, силер келген малга чейин уже даяр болуп калат. Ушунун баардык сөрү, мына баран стойка, смузи, музыка, контейнер баардыгы иштеп калат. И бул кыргыздардын номер 1 кафеси болот. Мен көрүп атам, бул ушундай болот экенчи. Ошол үчүн сөзсүз келгиле, рахат алгыла, силердин Начангтагы эс алган ошончолук даамдуураак болот. Туугандар, күтөбүз сиздерди. Буюрса, бул жактан өзүбүздүн тамактар менен даамдуу сиздерди тойгозобуз, иншалла. Ошентип аракеттенип атабыз. Ниеттерибиз ошондой. Ийгилик. Рахмат чоң.